Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак жалган, көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Аттанган, туулган жер үчүн, аттанган кутман эл үчүн. Гүл коюп эскер ыйлаба, уулуңар жокер эл үчүн. Эстелик жаныңа келип, энелер ыйлабагыла, уулуңар тирүү биз менен. Сезимди кыйнабагыла, жан берип кандуу кармашта, кайткан жок кайра батыштан. Эстелик болду эми алар, түбөлүк оттой жанышкан. Эстелик жаныңа келип, энелер ыйлабагыла, уулуңар. Bayramınızı kutlayım, hurmatlı ardagерлер. Ulu Vatan Ege Soğuş'un 75 жылдығы улуу майрам. Абдан оор жоготуулар менен жечкен майрам. Жалпы Советтер Союзунан 27 миллиондон ашык адам курман болгон. Кыргызстандан 365 миң Кыргызстанда соғыш катышты. 90 миң келбей калды. Ошонун ичинен 150 миң кыргызстандыктар орден медальдар менен сыйланышты. Улуу майрам. Улардын ар бир үйдө кайгы бар. 90 миң адам келбей калышы кичинекей Кыргызстанга абдан чоң жоготуу болгон. Бул улуу жеңишти биз эч качан унутпашыбыз керек. Бул биздин кийинки муунга, кийинки балдарыбызга бул өрнөк болуш керек. Биздин ата-бабалардын ушул эрдиги. Ушуну менен биз балдарды тербелеп өстүрүшүбүз керек. Великая Отечественная война затронула каждый город, каждое село, каждую семью. На войну из Кыргызстана ушло где-то больше 365 тысяч человек. Не вернулись 90 тысяч. Орденами и медалями были награждены свыше 150 тысяч кыргызстанцев за проявленный героизм. Чолпан Любердиев, один из таких наших героев, который ценой своей жизни защитил свою родину от захватчиков. Мы сегодня открываем парк в честь его памяти и памятник нашему прославленному земляку. И наша святая обязанность, святой долг сохранить память о великом подвиге наших отцов и дедов и передать подрастающему нашему поколению будущих кыргызстанцев.
жолу.